31 август эгемендүүлүк күнүнө карата ММА жана Панкратион Федерациясы Ысык Көл облусундагы Номат амфитеатрында турнир өткөрдү. Ага өлкөдөгү аралаш уруш менен машыккан алдыңкы жаштар катышып, бири дагы байгесиз калган жок. С праздником, Днем независимости нашей Кыргызской республики. Биринчиден кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктап өтөйүн. Майрамыңыздар менен. Баарыбызга белгилүү болгондой эле пандемия учурунда мушкерлер толук кандуу машыкпай калышты. Машыгуу залдары жабык болду. Ага карабай биз турнир өткөрүп эгемендүүлүк күнүнө арнадык. Негизинен башкы максат сергек жашоого үндөө, спортту пропагандалоо, жайылтуу жана энергиялуу, амбициялуу балбандарга жол көрсөтүп, багыт берип колдоо. Патриотизма у нашей молодежи. Алгач мушкерлер салмагына жараша тандалып, бетме-бет келишти, андан соң көптөн күткөн мушташуу шоусу башталды. Бул турнирге мушкерлерди тарбиялап, машыктырууга аянтча болгон бир топ клубтун балбандары катышты. Алардын бири Дордой Алгыр командасында машыккан Жамил Сейитбек уулу. Ал бул таймашка бир топ убакыт бөлүп, дыкат даярдануунун аркасында атаандашын жеңип алды. Жеңишке жетип келдибиз. 3 бой уткан буга чейин, ушу 4-чү боюм бу жерде профессионалдар арасында. Ошо бу жерде жеңишке жеттик. Аллага шүгүр. Ушу мен даярдап келген агайларым Аллах ыраазы болсун. Касымов Асан, Жумабеков Актилек, Мирлан агайыма, Сапар агайыма, бар агайларыма Алла ыраазы болсун. Досторума, өкөлөрүмө, ошо мен колдоп коштогон бир туугандарыма, ошо буюрса илгилтере жете эле жүрөлөрү. Дордой Алгыр машыктыруучу клубу бул жолку турнирге 5 мушкерин алып келген. Алардын 3-өө рингте мушташып, каршылаштарынан озуп чыкты. Эми залда аябай эле бала көп бизде. 60-70 бала бар. Ошо Асан агам экөөбүз машыктырабыз биргеликте. Ошол азыр буюрса дагы алтысында урушат балдар да. Алтысында турнир болот. Өзүм бир тууган иним да урушат турнирге, пояска. Буюрса барып ошолорду дайындайбыз да. Кошумчаласак, Кыргызстанда эгемендүүлүк күнүнө арналган турнирде 20 беттеш болду. Алардын биринде чемпиондук курга ат салышуу орун алды. Ошондой эле билеги күч балбандар менен катар эле мушкер кыздардын да таймашы болуп, элдин бүйүрүн кызытты. Нурай Кайратова, Күмүш Куттубеков, СТВ, Ысык Көл облусу.